Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. 7 август 2021 жыл Мүрөк коомдук бирикмеси ушу Кара Көлдө жашаган, аярлуу катмарда жашаган жетим жесирлерге, балдарга окуу жылына 2020 же 2022 жылдын окуу жылына окуу куралдарды алууга акциясын баштайт. Бардыгыңыздарды ошол биздеги тизмедеги турган окуучу балдарга өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Баса айтып кете турган болсом, былтыр 80 балага окуу куралдарын алып бергенбиз, сумкасынан бери алып бергенбиз. Быйыл сумка алып бербейбиз, быйыл только ошо окуу куралдарын гана алып беребиз. Бардыгыңыздарды ушул иште, ушул жакшылыкта бир кол кагышып коюңуздар. Анткени бул азыркы учурда билесиздер, аябай кымбатчылык болуп атат. Көп жерде жумуш дагы жок. Канча адам деген аз кыйналып отурган убагы. Иштеп аткан адамдарга дагы мынакей өзгө отос кымбатчылыкта, азык түлүктөр кымбаттап, бүт эле негизи бардык нерсе кымбаттап, кыйынчылык болуп турат. Эми элестетиңиздер, атасы жок, апасы жок балдар, иштебегендер, үй жоктор кандай акалда турат. Ошон үчүн келиңиздер, кичине болсо дагы бир Аллахтын жолуна, бир соопчулукка бир жардам берип коюңуздар. Бардыгыңыздардан үмүт кылам, кайдыгер карабайт дейм. Кудай буйруса, ушул 25 августка чейин сбор кылабыз. Бардыгыңыздарды чакырам жакшылык ишке, келиңиздер, ушул аярлуу катмарда жашаган үй бүлөдөгү балдарга окуу жылына окуу куралдарын алып берүүгө жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух.